Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин 9 саммити бул ирет Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан дүйнөлүк цивилизациянын борборлорунун бири болгон Самарканд шаарында өттү. Иш-чарага катышуу үчүн Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Түркиянын делегациялары, ошондой эле уюмда байкоочу макамга ээ Түркмөнстан менен Венгриянын расмий өкүлдөрү келишти. Өзбек тарап төрагалык кылган жыйындын башкы темасы түрк цивилизациясынын жаңы доору, жалпы өнүгүү жана өркүндөөгө карай бирге деп аталды. Ошондой эле күн тартибиндеги Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн кызматташтыгын бардык тармактарда өнүктүрүү башкы максаттардан. Кезектеги саммиттин Самаркандта өтүп жатышы жөн жерден эмес. Тынчтыктын жана достуктун символу атыккан илим менен билимдин очогу саналган бул шаар түрк цивилизациясынын борбору деп жарыяланды. Жыйынды ачып жатып Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев байыркы түрк жери миңдеген жылдар бою чыгыш менен батышты байланыштырып, дүйнөлүк цивилизацияларды жакындатып, маданияттарды байытып келгендигин билдирди. Өзбек тарап төрагалык кылуу учурунда түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 концепциясын жана Түрк мамлекеттери уюмунун 5 жылдык стратегиясын натыйжалуу ишке ашырууну, уюмдун беделин бекемдеп, кеңири аймакты камтууга ниеттенүүдө. Учурда дүйнөдөгү туруксуз кырдаал менен катар аймактык коопсуздук маселелери алдыңкы планга чыгууда. Бул тууралуу саммиттеги сөзүндө президент Садыр Жапаров токтолуп, тынчсызданууну жараткан мындай абал түрк мамлекеттеринен тыгыз кызматташууну талап кылаарын айтты. Албетте, тынчсызданууну жараткан мындай абал биздин өлкөлөрүбүздөн тыгыз кызматташууну, өз ара сый урматты күчөтүүнү жана аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат. Кыргыз Республикасы чыр чатактын кандай гана түрү болбосун, тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылдыгы боюнча өзүнүн өзгөрүлбөс позициясын карманарын дагы бир жолу ырастаймын. 170 миллиондон ашык калкы бар түрк мамлекеттеринин жалпы аянты 4,5 миллион чарчы километрден ашат. Ички дүң продукциясы болжол менен 1,5 триллион АКШ долларына бааланат жана дүйнөлүк экономикада 13-орунда турат. Барган сайын бул өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгы артып жатат. Маселен, 2021-жылы Кыргызстан менен Түрк мамлекеттери уюмунун өлкөлөрүнүн ортосундагы сооданын көлөмү 40%га өскөн. Мындан ары да жакшы натыйжаларга жетүү үчүн Садыр Жапаров түрк өлкөлөрүн соода мамилелерин кеңейтүүгө чакырды. Экспортко багытталган биргелешкен өндүрүштү түзүү, инвестициялык байланыштарды өнүктүрүү зарыл. Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт. Ошондой эле Кыргызстан Түрк мамлекеттери уюмунун инвестициялык фондун түзүү демилгесин колдойт. Анткени бул фонд түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө жаңы дем берет. Өткөн саммитте кабыл алынган түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 программасынын негизинде мүчө мамлекеттер быйыл 2022-2026 жылдарга түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясын макулдашып, аны биз бүгүнкү саммитте кабыл алууну пландаштырып жатабыз. Бул документ түрк мамлекеттеринин саясий, соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, маданий гуманитардык жана башка көптөгөн тармактардагы келечектеги кызматташтыгы жана карым катнаштар үчүн колдонмо болуп калат. Соода, сатык, инвестиция, кызмат көрсөтүүнү алдыга жылдыруу үчүн Өзбекстан жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөр мейкиндигин түзүү демилгесин көтөрдү. Бул планды ишке ашыруу үчүн уюмга мүчө өлкөлөрдүн жана байкоочулардын, ошондой эле дүйнөлүк бизнестин алдыңкы өкүлдөрүнүн активдүү катышуусу менен жыл сайын эл аралык түрк экономикалык форумун өткөрүүнү сунуштады. Ал эми Түркмөнстан Афганистанга экономикалык жана гуманитардык жардамдарды көрсөтүү керектигин айтты. Уюмда байкоочу макамы бар бул өлкө экономика, өнөр жай, энергетикада кызматташууну арттыруу
алмаштырууну кубаттай тургандыгын билдирип, экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө өз тажрыйбалары менен бөлүшүүгө даяр экендигин белгиледи. Казакстан болсо илим жана билим берүү тармагындагы байланыштарды чыңдоо керектигин, 2023-жылы Казакстан экинчи түрк универсиадасын өткөрүүгө ниеттенүүдө. Ошондой эле түрк өлкөлөрүнүн руханий булактарын изилдөө долбооруна өзгөчө көңүл буруу маанилүү экендигин ортого салды. Муну менен катар саммитте климаттын өзгөрүшү, жашыл экономика, транспорттук логистикалык, санарип, азык-түлүк коопсуздугу багыттарында алакаларды тереңдетүү маанилүүлүгү айтылды. Дүйнөдө болуп жаткан чакырыктарга каршы, конфликттерге каршы түрк мамлекеттеринин ортосунда ошо саясий диалогду өнүктүрүү, бири-бирине консультация айтып, ар кандай ойлорду алмашып туруу жана информация алмашып туруу да. Экинчиден болсо ошо конфликттер болгон сайын өзүңөр билип атасыңар, тамак аш продукциялар көп кымбаттап атат, коридорлор жабык болуп атат. Ошондуктан түрк мамлекеттери дагы ошо коридорлорду кандай жеңилдетебиз, өз ара жанагы тамак аш продукциясынын коопсуздугун кандай колдонобуз, ошол жөнүндө көп сүйлөшүүлөр болду. Самаркандтагы саммиттин жыйынтыгында Кыргызстандын, Азербайжандын, Казакстандын, Түркиянын жана Өзбекстандын президенттери бир катар документтерге кол коюшту. Анда Самарканд декларациясы, соодага көмөктөшүү стратегиясы, санариптик системалар, жүк ташуу, бажы коридорун жөнөкөйлөтүү боюнча макулдашуулар жана меморандумдар бар. Ошону менен катар Түрк мамлекеттери уюмунун башкы катчысын дайындоо жөнүндө чечим кабыл алынды. Кыргызстандын атынан Кубанычбек Өмүралиев 3 жылдык мөөнөткө Түрк мамлекеттери уюмунун башкы катчысы болуп дайындалды. 62 жаштагы Өмүралиев буга чейин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси кызматын аркалаган. Ошондой эле башкы катчынын ар бир мүчө өлкөдөн бирден орун басарлары дайындалды. Урматтуу делегация башчылары, сиздерге Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы кызматына Кубанычбек Өмүралиевдин талапкерлигин колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Анын кесипкөйлүк жана инсандык сапаттары биздин уюмубуздун дараметин мындан ары чыңдоого жана түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишеним артабыз. Ал бүгүн биздин делегациянын курамында Кубанычбек Өмүралиевди тааныштырууга уруксат бериңиздер. Отуруңуз. Муну менен бирге Багдат Култаевич Амреев мырзага уюмдун башкы катчысы кызматындагы жемиштүү ишмердүүлүгү үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саммитте өлкө жетекчилери тарабынан айтылган бардык демилгелер, сунуштар, сын-пикирлер келерки жылы кылдат изилденип, талданып, ишке ашырылат. 10 ноябрда Самарканд шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун Тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйынында Түрк инвестициялык фондун түзүү жол-жобосун аяктоо жана бул фонддун штаб-квартирасын Кыргызстанда жайгаштыруу зарылдыгы белгиленди. Түрк мамлекеттери менен чогуу сүйлөшүп, эмдиги жылга чейин жанагы түрк мамлекеттеринин инвест фондун түзүү боюнча дагы мамлекет атайын чечим кабыл алынды. Анткени ал аябай көптөн бери сүйлөшүп жүрүп атат. Ар кандай позицияларды айтып атышат, бирок ошо президенттер айтты, жакын арада ошо түрк мамлекеттеринин ортосундагы инвестициялык фондду жакын арада бүтүрүп, ал ошо түрк мамлекеттеринин экономикасына иштеш керек деген жыйынтыкка келишти. Самаркандтагы жыйындын алкагында уюмдун эл аралык кадыр баркын көтөрүүгө кошкон салымдар үчүн Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Түркмөнстандын мурдагы президенти Гурбангулы Бердимухамедов түрк дүйнөсүнүн эң жогорку ордени менен сыйланышты. Алишер Навай атындагы түрк дүйнөсүнүн биримдигине кошкон салым үчүн эл аралык сыйлыгы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго көзү өтүп кеткенден кийин ыйгарылды. Бул эл аралык премияны Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровго тапшырды. Мамлекет башчысы кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан түрк адабиятынын жана дүйнөлүк адабияттын, жалпы эле маданияттын өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз зор салымын эске алуу менен Айтматовду кадыр барктуу сыйлыкка көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдирди. Сыйлык жазуучунун үй бүлөсүнө тапшырыла турганын, Бишкектеги Айтматовдун үй музейинде сакталып, ошону менен кийинки муун үчүн тарыхта орун аларын белгиледи. Урматтуу кесиптештер, Чыңгыз Айтматов агабыз түрк дүйнөсүн дүйнөгө таанытууда, түрк дүйнөсүнө кошкон салымы өтө зор экенин баарыңыздар билесиздер. Ошонун көз өтүп кетсе дагы эмгектерин баалап, бүгүнкү берип жаткан сыйлыгыңыздарды
рахмат айтабыз. Өзүмдүн атымдан жана жеке жалпы кыргыз элинин атынан рахмат айтамын. Анан албетте бул сыйлыгын алып барып балдарына беремин. Бул музейде болот. Көз өтүп кетсе дагы кийинки муунга үлгү катары кала берсин деп туруп, ушуну музейге тапшырамын. Рахмат сизге. Саммиттин аянтчасында мамлекет башчысы Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан жана Түркмөнстандын Халк маслахаты Милли кеңешинин төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, өз ара кызыкчылык туудурган актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулады. Саммитке келген мамлекет жана делегация башчылары Өзбекстанда ишке ашырылып жаткан экологиялык абалды жана абанын тазалыгын жакшыртууга багытталган улуттук долбоордун алкагында Самарканд шаарынын чок ортосундагы Регистан комплексинин аянтчасына көчөттөрдү отургузушту. Иш-чара телекөпүрө форматында өтүп, Түрк мамлекеттер уюмунун саммитине катышкан өлкөлөрдүн аймактарында, анын ичинде Бишкек шаарында да бак дарактар тегилди. Түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирген Түрк кеңеши эл аралык уюму 2009 жылдын 3 октябрында Азербайжандын Нахичеван шаарында Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын президенттери тарабынан түзүлгөн. 2018 жылдын 30 апрелинде аларга Өзбекстан кошулган. Былтыр 12 ноябрда Стамбул шаарында өткөн Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин 8 саммитинде Түрк кеңеши Түрк мамлекеттердин уюму деп өзгөртүлгөн. Ушул эле саммитте Түркмөнстан бул уюмга байкоочу макамында мүчө болуп кабыл алынган. 2018 жылдын аягынан бери Венгриядагы Түрк мамлекеттер уюмунда байкоочу макамга ээ. 2023 жылы Түрк дүйнөсүндөгү Түрксой уюмунун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленет. Бул мааракени жогорку деңгээлде өткөрүү пландалууда. Өзбекстандын демилгеси менен 2023 жыл Түрк мамлекеттеринин уюму тарабынан түрк цивилизациясын өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Ал эми Түрксой эл аралык уюму 2023 жылды жалпы түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкеева жылы деп кабыл алды. Ошондой эле Түрк мамлекеттери уюмунун 10 саммити Казакстанда өтмөй болду. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Самарканд, Өзбекстан.